Бул жума соттук териштирүүлөргө бай болуп, бир катар чечимдер чыгарылды. Аптанын башында башкы прокуратура Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларды карап чыгып, аны иликтөөгө алуудан баш тартты. Кулжа айынын 13-үндө Жогорку сот Садыр Жапаровдун доо арызы боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Жапаров былтыр 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Ушул эле күнү мурунку премьер Сапар Исаковдун бөгөт чарасын алуу боюнча соту болду. Жыйынтыгында Бишкек шаардык сот 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Шаршемби күнү Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов УКМКга Дастан ишканасы боюнча сурак берди. Эскерте кетсек, УКМК ишканадагы мыйзам бузуулар боюнча кылмыш ишин козгогон. Кулжа айынын 14-үндө Жогорку кеңешке өкмөт 2017 жылдагы аткарган иши тууралуу отчет берди. Кеңеш менин жыйынтыгы боюнча Жогорку кеңештин депутаттары отчетту канааттандырарлык деп табышты. Жума күнү Бишкек шаарынын эски аянтында ыйык Рамазан айынын жыйынтыкталышына байланыштуу орозо айт намазы болуп өттү.